Közüm tuman bolup, matimden yutunuşum kıylanıp, dem alışga kıylanıp, inakin keldim. Mavluda Егенбердиева 18 март күнү ата-энесин эскерип, аларга Куран окутуу үчүн инисинин үйүнө барган. Ал жерден тамак аш, салат жана өрүк ширесин ичип, ботулизмге кабылган. Мавлюда айым дарыгерлер күмөндөгөн өрүк ширесин алгачкылардан болуп өзү ичип көрүп, андан соң башка туугандарына бергенин айтат. Аш кылдык, ток аш кылдык, шуну едик, шу нема аштык, сок аштык, өрүк сок. Аш soqdan içtik, şundan diş yaptı. Özü bilmeyimiz demadaligimizi, doğrusu yaptı. Şundan diş yaptı. Şunu içtik, ona başka aşça narsa yemeyiyoruz, nima ham qilgaymiz. Men olib chiqib ochib, men ochganman da. Men ichib ko'rganman boshida hali. Birinchi ochib, qanaqaligini bilish uchun ochib ichganman. Ammo bankani unaqa achigan ta'mi yo'q edi. Ichganingizda bilasiz, achigan narsa, unaqasi yo'q edi. Yo'q, bilmaganmiz. Unaqa achigan ta'mi kelmaganda. Ботулизмге себеп болгон өрүк ширеси үй шартында даярдалган. Аны үйдүн ээси өткөн жылы кышка деп камдап, ушул кезге чейин үй бүлөсү менен көп эле жолу ичкен айтат. Мындан улам эч кооптонбой эле ошол күнү да келген конокторуна өрүк ширесинен берген. Эл кылган компот кылганман менен, ичиде нема борлугун мен билмеймин. 2020-жылы yapılgan өрүлөр пишкенди. Олдун ham ичкенбиз да, балам экөөбүз ичүүдүк, жакшы кышыма ичип чыкканбыз, билмеймин нема болгонун. Дарыгерлер 18 мартта чогуу тамактануудан кийин уланган бейтаптардын алгачкысы ошол эле күнү кайрылганын билдиришти. Бирок 56 жаштагы бейтап дарыгерлер тарабынан жардам алган соң үйүнө кеткен. Анткени менен абалы жакшырбай кайра эртеси оор абалда бейтапанага келген. Ал эми 20 март күнү дагы 8 адам ууландан ооруканага түшүп, тилекке каршы алардын бирөө каза болду. Birinci beytap 18'den 19'una ötken gün gelip kayırılgan. Kayırıp bular отравление деп подозрение olup kapilnitsa alganan ambulatoruna geçişken uyuna. 19'dan уже 20'sına öte otkan tünü uğrap aldı, kayra gelişip kayırılışat. Reanimatsiyага жаткызылат. Andan ertesi kalgan 8 saat düştü. 20'sынан 21'ine ötken gündözü қалған 8 келіп үшті. 21 күні 47 жылқы бережі қаза болып қалды. Оғырап алды үшін. Азыр реанимацияда бір бейтауыз оғырап алды. Қалған 2 оны азыр инфекцияға бөлімге қотырабыз. Учурда Базаркоргон аймактык ооруканасынын инфекциялык бөлүмүндө 5 адам, реанимация бөлүмүндө 3 адам дарыланууда. Алардын ичинен бир бейтаптын абалы оор. Ботулизмге кабылгандардын улуусу 74 жашта болсо, кенжеси 7 жашта. Эске салсак, буга чейин Аксы районунда спиртке суу кошуп ичкен 19 адам ууланып, алардын 6-сы каза болгон болчу. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.